токтоочу суроом, чек ара маселеси боюнча да чечүүнүн жолу барбы? Кийинкилер чечсин деген принцип турат да. Эмнеге дегенде, кандай гана чечим кабыл албаса өкмөт, комиссия, кандай гана чечимди жогорку кеңеш бекитпесе, эл үчүн жер саткын болот. Себеби бул процессте албетте тараптар бул жерде артка кетиш керек, бул жерде алдынан жыгыш керек. Бирөө бирөөнү мындай компромисске барыш керек да. Демек, мына жерде биз түздөш үчүн 5-6 айга мындай таасир бериш мүмкүн. Бул жакта тескерисинче мындай болот деп. Ошондуктан кандай гана чечим болбосо, элдин арасында салкын деген сөз чыгат да. Ошондой эле тажик өкмөтүнө, ошондой эле өзбек өкмөтүнө эл айтат да. Бул эң татаал маселе. Мен ойлоп атам, бир аз башкача жол менен кетсек болот. Азыр Өзбекстан менен биз жылбай атат. Тажикстан менен жылбай атат. Өзбекстан менен мамиле жанагы сох анклав, Ворух анклав бир аз бизге тилибизге узундук берип атат да. Бирок ал деле чечпейт да. Себеби барып Өзбекстан өнүгүп атат мамлекет. Ал Тажикстан менен мамилесин жылы кылып алды. Бир адис айтты, эгерде жана Тажикстан менен Өзбекстан тиреши болгон учурда биз чечсек болот эле. Бирок анда акаев жер саткын болмок эле. Мына Өзөн куш боюнча канча сөз болуп атат дагы эле. Казакстан, Кыргызстан боюнча канча сөз азыр. Бирок барып ал сөздөр унутулат да. Себеби тегизделип кетти. Өзбекстанда мен Кадамжай районунун 2 жолу депутат болгом, эл шайлаган мени. Ата-энем ушу Түртеги Мушактан. Мен жакшы билем да. Ал жерде кээ бир айылдар мындай болуп кеткен да. Халмион деген айыл өкмөтүбүз бар. Көчө ортодо жүрөт, Өзбекстан, Кыргызстан алышып кеткен. Баткен районунда, Лейлек районунда ушундай айылдар бар да. Кантип чечебиз аны? Мен өкмөткө бир топ жыл мурда айтканбыз. Бүгүн азырынча экономикалык багыт менен иштесеңер, бир аз баягы чырды түшүрсө болот. Ошол чек арада жайгашкан айылдарыбызга, үй курганга, көп жылга керек болсо 50-60 жылга мөөнөткө суда беришибиз керек. Үй салганга, мал кармаганга, бирдеме кармаганда. Анан ошол жерде жаштарга шарт түзүп бериш үчүн ишкерлерге ачык айтыш керек. Мына жерде куруп бер заводду. Мен сени толук бошотом депчи. Ошондой жол менен кылса, Элди кармаш керек ага, Албетте. Не только элди кармаш керек, элдин курсагын тогуш керек да. Эгерде адамдын курсагы ток болсо, анча-мынча ачууга барбайт ал. Көңүл ток болсо, ошол эле кошуналаш өзбек менен же тажик менен келип чайышат да. Ошондуктан ошондой эле, бирок бул бир гана Кыргызстан эмес. Тажикстан, Өзбекстан өкмөтү ушундай ойлонуп туруп, буферный зона кылып туруп, жана экономикалык жагына көбүрөөк көңүл бурса, жакындашмак да. Азырынча ушундай да. Кийин келечекте 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин чыгара чечиши мүмкүн. Мына Евросоюз 8 жыл даярданып туруп, анан границаларды ачты. 8 жыл даярданып. Биз болсо тактелебиз. Өзбекстан көптөгөн жерде эчеге эле баягы экскаватор менен казып белгилеп таштаган. Бизден сураган деле жок алар. Биз башынан мамилебизди тең кыла албадык да. Ошол жерде курулган үйлөрдү эми эч ким таарынбасын. Ошол келип үйлөрүбүздү алган тажиктер, үйлөрүбүздү алган өзбектер ким сатты аларга үйдү? Өзүбүз саттык. Демек, ошо приграничный региондорго суда бергенден кийин ал үйдү, эгерде жаран сатам десе, Москвага кетем, Бишкекке кетем десе, бир гана өкмөткө сатыш керек. Болгондо да рынок баасы менен. Ошондо айтат, мисалы үчүн Германияда көп жерде айыл өкмөттөрдө ушундай экен да. Көчүп кетем десе, айыл өкмөткө барат экен, мына мен үйүм $1 миллион турат, аласыңарбы дегенде алат. Кийинки келген кишиге мына ушу $1 миллион алыңыз, жашаганча төлөй бересиз. Кааласаңыз сатып алыңыз деп. Ошентип мамлекет көзөмөлдөйт да. Сонда чет жактан келген жарандык жок адамдар келип үйдү ала албайт да. Чек ара жерлерде. Ошол жолдор менен барышыбыз керек. Мен мына 2 жыл мурда акчада тополоң башталгандан кийин өкмөткө суроо бердим. 1 жылдан кийин ошол эле суроо бердим. Канча акча бердиңер десе, биз мынча бөлдүк деп. Жок, Баткен областына эмес, ушул айылга канча бердиңер? Үй курушка канча бердиңер? Жок, берген жокмун дейт да. Демек, өкмөтүбүздө бул багытта так программасы жок болуп атат. Бул өтө татаал маселе. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул көпкө дагы чозулат, бул ызчуулар болот. Бир гана жолу ушул элдик дипломатияны күчөтүшүбүз керек. Анан алдабаш керек да. Исхак Абсаматович, биздин студиябызга келип маек куруп бергениңиз үчүн рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Эсенчиликте жолугалы.